Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Аны мен Асия Сыдыкова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Сакалдуу башы менен жалпы элди адаштырганга аракет кылды. Президент Садыр Жапаров, Бекназаров жана митинг уюштуруусу келгендерге жооп берди. Өлкө башы Билим берүү министрлигине мектептерде уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салуу талабын койду. Бул кадам билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө болот дейт адистер. Мурдагы айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодиев кармалды. Экс-министр жер сатууга шектелүүдө. Кыргызстанда жыл башынан бери 1 миллиард сомго 163 айыл чарба техникасы лизингке берилди. Бүгүндө мамлекеттик лизинг аркылуу алынган айыл чарба техникалар дыйкандарга тапшырылды. Улуттук илимдер академиясына караштуу сейсмология институтунун маалыматына караганда 14 март күнү саат 10:49 Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен жерде очогунда күчү 3-4 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Селкүнүү Ош облусунун Араван районунун Маңгыт, Кочубаев жана Кызыл Коргон айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык компаниянын акционери болуп калды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик аркылуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акционеринин милдетин аткарып келген. Мындай чаралар мамлекеттик ипотекалык компаниясынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, Кыргызстанда ипотекалык насыялоо механизмин өркүндөтүү, ошондой эле социалдык аскер кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуу жана ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынганы белгиленген. Социалдык тармактарда Азимбек Бекназаровду бошотууга кызыктар бир уч топтун тасмасы тараган эле. Чогулгандардын талабы аткарылбаса, орозо айы бүткөндө митингге чыгаарын билдиришкен. Ал арада саясатчы Бекназаров өзү дагы өлкө башчыга кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, Бекназаров жана митинг уюштурабыз деген тарапташына да жооп берди. Ал коомду дүрбөлөңгө салып, тынчтыкты бузууга жол берилбесин, алардын жообу катуу болорун эскертти. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Азыр биз Садырдан бир эле нерсени сурап атабыз. Камактагы саясатчы Азимбек Бекназаров президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, Рамазан айында кечиримдүү болууну, кемпир-абад маселесин саясатташтырбай, бул иш боюнча айыпталгандарды үй камагына чыгарууну суранган. Өлкө башчысы бул кайрылууга жооп берип, маселени сот чечерин айтты. Кечиришели, ет чыгылыш бололу деген кайрылууларын мен да окудум. Бирок анын тагдырын мен чечпейм, сот менен прокурор чечет. Келип аткан кемпир-абадты кетип атат деп сакалдуу башы менен жалпы элди адаштырганга аракет кылды. Биз кемпир-абадтын 50%-на ээ болдук да. Азыр Өзбекстан тараптан 3, биз тараптан 3 кишиден болуп теңме-тең башкарып отурабыз. Түбөлүк теңме-тең болот. Буга чейин 1 километр жакындай албайт элек. Уңгартоо, Габасай айылдардын ичиндеги талаш жерлердин баары биз тарапка өттү. Анан Бекназаровго дагы эмне керек? Жөн гана өзүнүн арам оюн, жеке кызыкчылыгын ишке ашырайын деген ыплас максатын төбөдө Кудай деле көрүп турат да. 9 мартта социалдык тармак аркылуу Аксы районунун тургундарынын Бекназаровду бошотууну талап кылган кайрылуусу тарады. Бул жагдай коомчулукка 2002 жылдагы Аксы трагедиясын эске салды. Ошол кезде Азимбек Бекназаровдун боштондугун талап кылган 6 киши каза болуп, бир нече киши жараталган. Акыркы жагдайлар боюнча Аксы окуясынын катышуучусу дагы пикирин билдирип чыккан. Азимбек Бекназаровду убагында колдоп чыктык. Акаевдин бийлигинен ок жеди, 6 азаматыбыз өлдү. 27 кишибиз ошол жерден, мына арасында мен бармын. 27 кишибиз ошол жерден эмне болду? Жарадар болду. Генеральный прокурор болуп турганда, ой, Аксы окуясына чекит коюп берем, Аксы окуясына аткандарды, аттыргандарды, күнөөлөрдүн баарын керек болсо жоопко тартып берем деди. Эмне кылды? Жоопко тарткан жок. Алар менен керек болсо содалашты, керек болсо. Өзүнүн чөнтөгүн кампайтты чындыгында. Ошо өзүнүн чөнтөгүн кампайткан, элди ойлогон Азимбек Бекназаровду бүгүн туугандар колдомуш болуп калсыңар да демелечи. Азимбек Бекназаров үчүн чыккан биздин бир жолу ден соолугубузду сурап коюптурбу? Бир жолу ден соолугубузду. Мына убакыт өткөн сайын кара куш сынган, меники кара куш сынган. Убакыт өткөн сайын баш ооруйт мынакей. Ошого окшогон баш оору саясатчыларды колдобой эле койгула, урматтуу кыргыз элин. Мына Акаев малында биринчи көтөрүлүш кыла коюп, муну куугунтук алганда, түрмөгө тургузганда, эли чыгып
Bizim balаны kurç öte politik balabızı çıkarıp berdi. El okjep 7 adam ölüp kançası jaralar bolgan. Türmede oturgan, çıkarıp alışkan. Yeni dağ oturup alıp jön jatpastan aksı elin dağı kıynap atağı. Bular uşul biyilikte almaştırıp oşondan bir bıygıda izlegen politiklerde bular. Bir yerden pos alagalaylı, bir yerden iş alagalaylı, je baylığımızdı göbeyt olaylı degenler politikler bular. Kırgız elinin bütünçülüğüne bular dol gete turgan adamlar da. Чогулганда Разимбек Бекназаров кое берилбесе ороз айы бүткөндө митингге чыгарын билдиришкен. Кыргызстанда коомдук саясий туруксуздукту жаратууга жол берилбей турганын, митинг уюштурууга кызыктар тараптарга катуу жооп болорун президент Садыр Жапаров баса белгиледи. Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып отуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче командам менен күнү түнү дебей кара жаныбызды карчырып иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык. Эгер мурдагыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо, башынан сылап олтурбайбыз. Жооп катуу болот. Мен ойлоймун, азыркы учурда элди кайта удургутуп ушундай митингге чыгаруу маселеси бул Бекназар үчүн деле, башка Бекназардын айланасындагы жактоочулар үчүн деле жакшы аброй алып келбейт. Себеби дегенде кыргыз эли жалпы Кыргызстанда жашаган бардык эл, бардыгынын ичинде бардык улуттар көрүп билип турат. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин элге кылып аткан бүгүнкү өнүгүүлөрдү көрө албаган адам, ал адам эч нерсе көрбөгөн адам да. Эч нерсе көрүп турса дагы байкамаксан болуп, ал ошол азыркы болуп аткан иштерди көрө албаган адам бул кыргыз мамлекетинин патриот эмес, кыргыз мамлекетинин чыныгы жаран эмес деп ойлойм. Ал арада митингге чыга тургандарды коррупционер аталган Раим Матраимов колдоп жатат деген пикирлер чыкты. Өлкө башчы Матраимовго Крим дүйнө менен мамилесин үзүүнү, болбосо мыйзам чегинде жооп берерин эскерткенин билдирди. Раим Матраимов каржылап атат деген маалымат туура эмес го дейм. Бизде андай маалымат жок. Мен Раим Матраимовду бир эмес 2 жолу кабыл алгам. Раим Матраимовдун өзүн кабыл алып 2 миллиард төлөдүң. Элдорадо соода борборун, 10 батириң жана башка оокаттарың мамлекетке өттү. Эми мындан ары тынч өз оокатыңды кыл. Криминалдарга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткам. Тилекке каршы байланышын үзбөптүр да. Атайын кызматы анын криминал менен байланышкан иштерин таап чыгышты. Мурда эми өз эрки менен 2 миллиард төлөгөндөн кийин деп канча мүлкү бар экенин андан ары казган эмес. Бул жолу башкаларга каттап койгон мүлктөрүнүн баарын таап чыгышты. Мамлекеттин пайдасына өткөрүп атышат. Мамлекеттен, элден уурдап алган акчасына ушундай нерселерди көрүнүүнүн максаты мен элге жакшы көрүнүп, анан кийин элдин атынан элди дагы будоражить этип, элди дагы туура эмес жака буруп, мына ушундай нерселерди жасаганы бул кылмыштан да жаман нерсе. Bunu bari el bari tуура түшүнөт. Жөндөн жөн кайрымдуулукту кыла бербейт. Ал эми ошол коррупциялык менен жол менен табылган акчаны аркасын жабыш үчүн ошогон элди баягы өзүнө тартыш үчүн элге мына көрүн анын канчаны тапкан, ошол коррупциядан тапкан акчанын канча бөлүгү, канча проценти аны эч ким билбейт. Ошондуктан ал өзүн өзү ошондо актагыз келген деп ойлойм. Азимбек Бекназаров 2022 жылдын октябрь айында камакка алынган. Учурда 21 СИЗОдо кармалып турат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Президент Садыр Жапаров билим берүү министрлигинен мектептерде уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салуу талабын койду. Аны менен катар уюлдук телефондорду мектепте колдонууга тыюу салган эл аралык практикага көңүл бурууну тапшырды. Буга улай эле өлкө башчысы окуучуларды окуу процессинен алаксыткан телефондордун пайдасы жана зыяны тууралуу кеңири коомдук талкууну жайылтууга чакырган. Ал эми аймактардагы мектептерде телефон боюнча эрежелер кандай, толугураак кийинки материалда сөз болот. Кече 14 мартта президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйын болуп өттү. Ал жыйында мамлекет башчысы мектептерде санариптештирүү процессин тездетүүнү жана мектептерде чөнтөк телефондорду колдонууга тыюу салган эл аралык практикага көңүл бурууну тиешелүү тараптарга тапшырды. Франция менен Улуу Британияда мектептерде окуучулар чөнтөк телефондорун калтырсын, аларга алаксыбасын деген чечимдерге келишти. Бул көйгөй бизде дагы курч, муну билесиздер.
Биз мектеп окуучуларынын чөнтөк телефонун колдонуусун мектепте билим алышына, жалпы окуу процессине кандай бир терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, туура чечим кабыл алышыбыз керек деп турамын. Ата-энелер менен бул жагдайды туура түшүндүрүп, маселени туура жагына чечүү жолун издегиле, ата-энелер менен сүйлөшкүлө, бул маселени тез арада чечишиңиздер керек. Ал эми Жалал-Абад шаарындагы номер 9 мектепте билим берүү жана илим министрлигинин сунуштамасы менен мектеп телефонсуз аймак деп эреже киргизилген. Анда сабак учурунда мугалим телефондорду чогултуп алат. Бирок бул деле толук жыйынтык бербей келет дейт мектеп директору. Президенттин телефон боюнча тапшырмасы учурдун талабы дешет агартуу тармагындагылар. Бизге бул өтө чоң жардам болот. Ошол эле мезгилде билим сапатын көтөрүүгө, балдарды ошол уюлдук телефондон алаксытууга, андан алыстатууга чоң жардам болот президентибиздин колдоосу. Мектепте азыр мына телефонсуз аймак деп түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз да, ага карабастан эми мектепте 2000ден ашык 2097 бала учурда окуп жатат. Ошонун арасынан күнүнө алып келбеген бала болбойт экен. Жок дегенде, бүгүн эч ким алып келбеди дегенде 5-тен 6-дан окуучуда телефон болуп калат. Окуучулардын билим алуусуна жолтоо болгон уюлдук телефондорго сабак учурунда чектөө киргизүү коомчулуктун колдоосун таап жатат. Анткени балдардын билимге болгон кызыгуусу солгун болуп, жетишерлик деңгээлде билим алышпай жаткандыгын айтышууда. Балдардын бүт аң сезими ошо телефонго бурулуп атат. Мен деле бир неберем бар, бир да парак ачпайт да. Тура эле кылат, ошо телефон жок болуп калса деле мейли эле мага. Сабакка немесе кызыгуусу жок болуп атат да. Түкү телефонда жөнөкөй неме мындай маанисиз айлыгындай оюндарды ойноп атат да. Кичинекейинен берип, мен таң калам ошо. Ошонун ата-энелерине таң калам. Жөнөкөй окуш керек. Илгери биз телефонсуз эле окуганбыз, бардыгы эле. Мен деле пикирим ошондой, окуучуларга телефонго бербеш керек, жаш балдарга карматпаш керек, зыян экен. Учурда мектеп жашындагыларга уюлдук телефонду колдонуу адатка айланган. Мындан улам окуучуларды бул жабдыктан алыстатуу үчүн мугалимдер менен ата-энелер биргеликте иш алып баруу керек. Себеби сабак кызыксыз болгон учурда үйдө ата-энелер тарабынан көңүл буруу солгундаганда балдар телефон дүйнөсүнө кирип кетет дешет психологдор. Көп жаш балдардын жашоосу кызыксыз. Мектептен келет үйгө, ата-энеси иштен келет, чогуу ойношпойт, чогуу бир убакыт өткөрүшпөйт. Мүмкүн болушунча сабактарды кызыктырып, телефонго эмне үчүн кирет бала? Сырткы дүйнө кызыксыз болгон үчүн. Наркы дүйнө баягы ошол телефондогу дүйнө өзгөчө дүйнөдөй көрүнөт да, башкача. Ошон үчүн алар ошол жака көбүрөөк кызыгышат. Тыюу салынган нерсе кызык болот адамга негизичи. Ошон үчүн тыюу салбастан, наоборот, түшүндүрүшүбүз керек да. Телефонду туура пайдаланса болот. Телефонду билим алганга иштетсе болот. Же болбосо бош убакытта бир нерселерди үйрөнгөнгө, баягы өздөштүргөнгө эме кылышыбыз керек, багытташыбыз керек. Уюлдук телефонго улай эле президент Садыр Жапаров мектептердеги китеп жетишсиздиги боюнча маселеге да токтолуп, жаңы китептерди чыгаруу боюнча тапшырма берди. Буга улай эле мектептерде билим берүү сапаты көңүл сыртында калып, учурдагы билим берүү начар абалда экендигине токтолду. Мамлекет башчысы жаңы программа буга чейинки баркы менен мааниси кеткен кезектеги реформага айланбай, алдыдагы ондогон жылдарга өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бекем негизин түзүшү керектигин өзгөчө белгиледи. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Өлкө башчы Садыр Жапаров мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйында Кыргызстанда 12 жылдык окууга каршы эмес экенин билдирди. Жыйында билим берүү министри Догдуркөл Кендирбаева өлкөдө мектептерди 12 жылдык окууга өткөрүүнү сунуштаган. Президент 0-класс 12 жылдык окуунун ичине киреби деген тактоочу суроо узаткан. Министр 0-класс 12 жылдык окуунун ичинде болорун айтып, бул учурда кандай өзгөрүү болорун түшүндүргөн. Министрдин түшүндүрмөсүн уккан соң президент сунушка макул экенин айткан. Азыр бизде 0 класс, анан 11-ге чейин болуп атпайбы? Эгер сиз азыр 12-ге киргизе турган болсоңуз, анда 0 жоголот дагы, жоюлат дагы 1-класстан 12-чи. Эч айырмасы деле жок. Анда макулбуз. Анда макулбуз. Эгерде анда 0-дон баштап 12-ге чейин болсо, бул жерден ата-энелер, окуучулар да өзлөрү каршы чыкмакта, каршы чыккан. Биз ошону билебиз, ошон үчүн. Жогорку кеңеш 14 марттагы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда талкуусуз кабыл алды. Аталган демилгеге 66 депутат макул, 5-өө каршы добуш берген. Муну менен мыйзам президенттин кароосуна жөнөтүлдү, өлкө башчы кол койгондон кийин күчүнө кирет. Долбоор боюнча чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган бейөкмөт уюм түшүнүүгө киргизилет. Дагыраагы сырттан каржыланып, саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Алгач мыйзам бузгандар
аларды 5-10 жылга эркинен ажыратуу жазасы сунушталган. Кийин ал норма такыр алып салынды. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору 2023 жылы 25 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Өзүнүн жеке позициясы жок, жоопкерчиликти ала албагандар саясатка келбеши керек. Өз учурунда мандатын, мансабын сактап калууну көздөп, көз боемочулук кылгандардан бийлик тазаланууну улантууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин мындан бир нече ай мурун кирим чөйрө же коррупционер атынган Матраимов сыяктуулардын арты менен келгендерге арылуу чечими четинен аткарылууда. Алардын бири кечээ жогорку кеңештин трибунасында актанып, өзүнө упай топтоого аракет жасаса, дагы бири өз калоосу менен мандатынан ажырады. Мындан ары мамлекетте Раим Матраимов деген мафия болбойт. Раим Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Раим Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Өлкөдө Матраимовчалардан тазалануу аракеттери уланууда. Мындан бир нече ай мурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупционер Райымбек Матраимовго байланышы барлар кызматтан алынып, четинен тазаланаарын билдирген эле. Бүгүнкү күндө дал ошол Матраимовдун жардамында Ак үйдүн 7-чи кабатына жеткен депутаттар кайрадан мандаттарынан ажыратылууда. Соттун чечими менен депутаттык мандатынан айрылган Шайлообек Атазов кечээ жогорку кеңеште соңку сөзүн сүйлөп, актанып алууга жетишти. Деген менен жалпы журттан кечирим сурап, айтарын айтып алганы анын коомчулуктан упай топтоо аракети деп бааланууда. Ошол элдин алдында бир кайрылуу кылып алайын, актанып калайын деди. Билет да артында дагы эмне боло турганчы. Ошон үчүн качар алдында бир айтып калайын деди да. Бирок бул башка депутаттарга сабак болуш керек да. Ар бир депутат эркин болуш керек, өз акылы менен, өз калоосу менен добуш бериш керек. Буларды эч ким кыйнабайт да. Колубутун кыйнап алып келип добуш бердирбейт. Каласа бербей деле койсо болмок ошол убакта. Мындай упай топтонуп тескерисинче минус кетирип алдыбы дейм да. Себеби бул жактан энесин да кошуп алды. Анткени деген баягы жигиттин сөзөлгү деп коет. Бул эгерде ошол жерден баягы биздеги жана байрак боюнча көтөрүлгөн маселелерде ошондой эле тиги казино маселеси көтөрүлгөндө мен добушумду байкабай берип алыптырмын, жаңылып алыптырмын деп атпайбы? Бул эл өкүлү, эл ошого ишенип жөнөттү. Эгерде жакпаган мыйзам долбоорлору болсо, бул ошол жерден өзүнүн позициясын көрсөтүш керек болчу. Анан ал жерден өзүнүн позициясын көрсөтө албагандан кийин, түштөн кийин баягы өзүнө баягы мындай бир кандай десем бир мүшкүл түшкөндө, анан агынан жарылып актаныштын кажети жок. Кезинде жогорку кеңештин депутаты болуп турганда колдоого алган мыйзамдарды эми мынтип мандатынан ажыраган кезде мамлекеттин саясаты үчүн добуш бергем деп актануусу Атазовдун анык жүзүн ашкерлегендей. Анткени анын бул аракети коомчулук тарабынан тескерисинче тепкиге алынды. Добуш бергени үчүн эмес, Крим чөйрө менен аралашып жүргөнү үчүн, Матраимов менен байланышы болгону үчүн кыргыз элинен кечирим сураса болмок дешет. Өзүнүн туруктуу позициясы жок мындай күн карама саясатчылардан жогорку кеңештин тазаланышын туура деп эсептешет серепчилер. Кыргыздын келечегин ойлогон болсо, Шайлообек Атазов мырза, анда бул жигит саясатка келбеш керек эле да. Анан келип алгандан кийин бүгүнкү эртеңки деген нерсе бар да, баарыбыз жооп беришибиз керек. Бүгүнкү күндө мынакей Камчыбек Кыдыршаевич президенттин өзү баш болуп, баягы ОПГ менен, колдоосу менен, ошондой эле коррупционерлердин колдоосу менен келген саясатчыларды, жана башка өкмөт өкүлдөрүнүн баардыгын реформа кылабыз деп ачык айткан. Ошондой нерсе жүрүп атканда, эгер ошондой нерсеге аралашып аткан, ошого байланышы бар, азыркы учурда дагы иштеп жаткан өкмөт өкүлдөрү болобу, депутаттар болобу, жөн эле мандатын тапшырып кете берген жакшы деп ойлойм. Себеби кылмыш 40 жыл эмес 40 күндө эле билинип калбадыбы? Анан Матраимовду бир эле мен таанып эле, анан кийин мен ошол бир-эки экспертмен деген жаллабаттык бир-эки аксакал сүйлөп, аксакал деп айтпайм, аларды ушакчы деп айтам. Ал арада Райымбек Матраимовго байланышы бар делген эл өкүлү Надира Нарматова азыркыга чейин актанууда. Ал массалык маалымат каражаттарынын бирине Матраимов менен байланышы жоктугун дагы бир жолу айтып, сындаган серепчилерди ушакчылар деп басынткан. Депутат Айымдын актануусуна ошол серепчилер мындайча жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты
Назира Нарматова Жалалабадтагы аксакалдар деп, аксакалдардын беделине доо кетирип, кемсинтүү максатында ушакчы дегендей кылып сөз айтты да. Эми бул эл өкүлүнүн айткан сөзүн Жалал-Абад областында 1.300.000 халык бар. Анын bir 20% аксакал болгондо дагы канча аксакал жашайт. Бул аксакалдар ал эл өкүлдөрү жаш кезде, балким төрө электе ошол сайыздын убагында иштеп, бул Кыргызстанга эмгеги сиңген аксакалдар. Анан эми эле чоңоя калып, эми эле дүнүйө таап, ишкер болуп, депутат болуп алгандан кийин аксакалдарга асылганы өтө уят нерсе. Белгилей кетсек, буга чейин бийликтен бийликке секирип, Крим чөйрө же коррупционер же Матраимов сындуулардын колдоосу менен кызматка келгендерден тазалануу башталган. Ага ылайык алдыда дагы кимдерден ат аталып, кимдер кызматтан алынып, мандатынан ажырайт күтө туралы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Дарыгерлерге иш журунда кол салгандарга жазаны күчөтүү сунушталды. Венера Райымбачаева, Айбек Маткаримов баштаган жогорку кеңештин бир катар депутаттары иш учурунда медициналык кызматкерлердин ден соолугуна залал келтиргендерге жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун 13 мартта коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык дарыгерлердин ден соолугуна жеңил залал келтирип, олутуу эмес материалдык зыян кылгандарды 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартып, же 200 миңден 500 миң сомго чейин айып салуу сунушталды. Долбоордо медициналык кызматкерлердин ден соолугуна өзгөчө оор залал келтиргендерди 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Кыргызстанда акыркы учурларда өз милдетин аткарып жаткан мед кызматкерлерге кол салуулар көбөйдү. Мурдагы айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 пункту кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча козголгон иштин алкагында мурдагы министр Лиматекс Пахта корпорациясы ЖЖКсынын аткаруучу директор болуп турганда компаниянын Ош жана Жалал-Абад облустарынын аймагында жайгашкан жалпы аянты 50 гектардан ашык жер участокторун мыйзамсыз менчиктештирүү жолу менен жеке тараптарга сатып жибергендиги аныкталган. Келтирилген зыян алдын ала 500 миллион сомго баланууда. Топтолгон далилдердин негизинде мурдагы министр Эркинбек Чодуев кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Энергетика министри Талайбек Ибраев Токтогул жана Үчкоргон ГЭСтеринин реконструкция иштери менен жеринен таанышты. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Министр аткарылып жаткан иштерге күбө болуп, 2024-2025 жылдагы күз-кыш мезгилине өз убагында кирүү үчүн ГЭСтердеги гидроагрегаттарды реконструкциялоо иштерин өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСте реконструкция иштери кызуу жүрүп жаткан учур. Бул жерде General Electric деген французский компания иштеп атат. Мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, артында турган тетиктердин баары тең 100% алып келип складка коюлган. 2 агрегат өзүңөр билесиңер, 22 жылы бирөөнү бергенбиз, 23 жылы биринчи, экинчи агрегатты бергенбиз, анан 4-чү агрегат, азыр биринчи агрегат калды. Быйыл биринчи агрегатты ишке киргизсек, дагы 60 мегаватт кошулат. Ошон менен бир эле агрегат калат. 25 жылы Токтогул ГЭСинде 4 агрегат тең алмашылып бүтүш керек. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик лизинг программасынын алкагында дыйкандарга айыл чарба министрлиги атайын техникаларды тапшырды. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосунун негизинде Айыл банк аркылуу ишке ашырылып келүүдө. Бүгүнкү күнгө карата лизинг долбоорунун негизинде жалпы 6100дөн ашык техника дыйкандарга берилсе, алдыда дагы жыл аягына чейин 1200дөн ашуун айыл чарба техникасын алуу мерченделип жатканы айтылды. Бүгүн Борбор калаада суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги дыйкандарга лизингге даан эгиндерин оруп жыйноочу комбайндарды, ар түрдүү үлгүдөгү тракторлорду жана башка айыл чарба шаймандарын тапшырды.
Бул демилге айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн машина трактордук паркын толуктоо, жаңылоо жана айыл чарба техникалары менен камсыздоого багытталган. Ал аркылуу дыйкандарга керектүү кызматтарды өз багында сапаттуу тейлөө жана ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында 2011 жылдан тартып министрликтин демилгеси менен Айыл банк тарабынан 7 лизинг долбоор түзүлгөн. Анын алкагында 6100дөн ашык техника дыйкандарга берилсе, алдыда дагы 1000ден ашуун айыл чарба техникасын алуу мерчемделген. Акыркы 3 жылда көп каражат бөлүнүп, мисалы былтыркын ала турган болсок, 4,3 миллиард акчага 1115 техника 23 жыл менен алынды. Жыл башынан 24 жылга 1,3 миллиардга 160 техника алынды да бүгүнкү күндө. Бул алдынан дайыма жаңыланып туруш керек. Бүгүнкү күндө билесиздер 16 кластер ыкма менен аныкталса, ошонун 17-чи катары 1 миллиард бөлүнүп, только лизингке бөлүнөт. Андан тышкары ошол ар 1 миллиард кластерга бөлүнгөн, ичинен дагы кластерга берилген акчадан дагы лизингке каралат. Мамлекеттик лизинг программасын аткаруучу оператор катары Айыл банк тарабынан ишке ашырылууда. Алар техника жана жабдуулардын бардык түрлөрүн жылдык үстөгү 6-9% менен 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө жеңилдетилген шартта берип келүүдө. Бүгүнкү күндө 2 миллиард 350 миллион сомдон ашык лизинг программасы боюнча долбоорлорду ишке ашырып келип атабыз. Бүгүнкү таратылып аткан техникалардын баары өзүңүздөр көрүп тургандай, ошо Айыл банк аркылуу берилип жатат. Пайыздык чени 6% менен, мөөнөтү 7 жылга чейин, дыйкан фермерлерден 10%дык өздүк салымы керек, жана өздөрү каржы улактарын тастыктаган документтери керек болду. Ошондой жеңил шартта эле дыйкан фермерлер лизинг алса болот. Биздин Кыргызстан боюнча бүт район шаарларда биздин кеңселер бар. Ошол толук маалыматты ошо кеңселерге барып алса болот. Айыл чарба тармагын алдыга жылдырып, техника менен камсыз кылуу максатында министрлик тарабынан демилгеленген бул долбоор дыйкандар тарабынан да колдоого алынууда. Мындай мүмкүнчүлүк аркылуу айыл жериндегилердин эгинин эгип түшүмүн жыйноодо бир топ жеңилдиктер болуп жатканын айтышат. Кудай кааласа трактор алдык Айыл банктан, арзан наркта 6% болду да кааласа. Энди şu бару энди дыйканчылык баштайбыз, сезон кеп калды. Бейде экебиз, Кудай кааласа будайлар бар, шаллар бар, пакталар экебиз. Şu эң мәсе Айыл банк бизге Кудай кааласа жардам берип атат, арзан нарктарда. Хамы жоктогонду коюп атат, аза мындай кварталга бөлүп берди, каалаган наркын төлөйсүн деп Кудай кааласа. Бизге оңойлук кылып документтерди асан бүттүк. Шундай Кудай кааласа жетиштиребиз бар дыйканчылыктарды. Министрликтин маалыматына караганда 2023 жылы 4 миллиард 300 миллион сомго 1155 техника берилген. Ушул жылдын 2 айында 1 миллиард сомго 163 техника тапшырылган. Жыл аягына чейин 5 миллиард сомго 1200дөн ашык айыл чарба техникасын алуу мерчемделип жатканы айтылды. Айта кетсек, 2011 жылдан ушул кезге чейин 14 миллиард 700 миллион сомго 6077 техника алынып, дыйкан фермерлерге тапшырылган. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Ирилештирүү долбоорун алкагында Жалал-Абад шаарынын аймагына 17 айыл бириктирилди. Таш-Булактан 11, Ырыстан 4, Айыл жана Барпайыл өкмөтүнүн 2 айылы кошулду. Жаңыдан шаарга өтүп жаткан конуштарда көйгөй көп. Элеттиктер кала башчысы Эрнестбек Ормоковдун эл менен жолугушуусунда бир топ маселелерди көтөргөн. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кым балдар өтөт. Былтыр эле ошол эле бурчтан бир кызды басып өтүп кеткен машина. Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоковдун кезектеги жолугушуусу Спутник кичи шаарчасында уланды. Жыйынга мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, көйгөйлөрдү жеринде чечүү максатталган. Каланын борборунда турган аймакта чечилбеген маселелер көп. Көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөрдө болууда. Водоканал келет, сордуруп кетет, кайра эле дагы деле ошол бир адам карап же ошол сууну бир жака чыгарган. Маселе чечилет. Эртең чечпесе, мен ушу менен 3 жолу айттым да. Эртең чечпесе мага кириңиз өзүмө. Түп-түз эле кириңиз кабинетке. Неме ушул убакка чейин да напор вообще жок. Убагында жууна албайбыз. Убагында о тоодо жашагандарда бизден жакшы условия болуп атат. Аны тек паспортто эми алайын деп атканыбызда эми госактуу пайда болуп калды да бизгечи. Эми госактын жокко чыгармайынча тек паспорт берилбеди. Себеби элдер 19 жылдан бери мынакей адамдар кыйналып кетти, аябайчы. Зебра коюлган, зебрадан өтсөң, дарактын түбүнөн эңкейип өтөсүң. Мындай ошону бул убактылуу зебраларбы же кийин оңдолобу? Анан ошол светофорлор боюнча Курманбек көчөсүндө иштейм, балдар бакчасы бар, частный. 4 этаж үй бар. Анын жанына пешеход коюлган эмес,
эки бөлөк жерге коюлган, экөө тең туура эмес коюлган. Зебрадан өтүп туруп, дарактын түбүнөн өтүп, ал атуптун секирип өтөсүң. Жолугушууда тургундар суроолорун берип, көйгөйлөрүн кала башчыга түз жеткиришти. Анда квартал ичиндеги жолдорду асфальттоо, саркындуу сулардын түтүктөрү эскирген, көчөлөрдү оңдоо, коомдук транспорттун ишин жакшыртуу, свет, суу, тазалык маселеси айтылды. Ошо убой сектин жанында ушул светти барды коюп бергилейин. Мен мурда жеңи жок менен мына көчөнү суранды менен жакшы каласа коюп койдуңар, аябай жакшы болуп калды. Балдар сабактан барганда өчүрүп коёт. Болду, эжеке. Болду, муну сүйлөшөбүз. Бир генератор ремонт иштерине чыккан. Ошого байланыштуу Үчкоргон кезинде да бир генератор ремонтко чыккан. Ошого байланыштуу дефицит мощность болуп атат. Ошого өчүп атат. Бирок мына күн жылып кетсе өчпөй токтойт бүт. Спутник аймактык башкармалыгында 7125 түтүн, 33000 калкы бар. Эми Ташбулак айыл өкмөтүнүн Лавданкара айылынан 9000дей тургуну шаарга кошулуп жатат. Чогулушка ал жактын эли дагы катышып, элеттеги абал жакшы эместигин ачык айтып, жетиштүү көңүл бурулбай жатканын билдиришти. Арыкты казып баягы жолдун чекесине кое берет да, экскаваторун алып келип. Мына жаз келгенден баштап чаңда жашайбыз. Балдардын кийимин күндө жуйбуз. Аппак кылып жөнөтөсүң, капкара болуп келет. Күз келгенден баштап баткак. Баягылай жол жакка агая берет, ушул нерселер бир катуура көзөмөл кылып өзүңүзгө чын. Сизден сурагат элем. Көз алып өзгөчө. Ошол жерлердин баарын тазалауга шаар өлкө айыл өкмөттүн айылдарынын баарын тазалыгы көзөмөлгө алынсын. Анан иттерди арткылар. Айтылган көйгөйлөр көз жазында калбайт. Бул боюнча тиешелүү кызматтар иш алып барышат. Элдин көйгөйүн чече албаган жетекчилер кызматтан кетери эскертилди. Ар бир айтылып аткан сөздөрдү силер жазып алышыңар, ошончо аракет кылышыңар. Түшүнүңөрбү? Караңыз, ошо зебралар боюнча сөз болуп атат, светофор боюнча, знактар боюнча, пешеходдор, лотоктор боюнча сөз болуп атат. Ошону бүт баарын карап чыккыла. Эң негизгиси эл менен жолугушуунун жакшы жагы биздин көрбөй алган, биз укпай алган, болсо биз байкабай алгандардын баардыгын эл мага айтып чыгып атат. Ошолордун үстүндө жетекчилер менен чогуу иш алып барып, тапшырмаларды берип атабыз да. Бул жолугушуу дагы да уланат. Январда эле биз жолугушканбыз эл менен. Мынакей 2 ай өтпөй, мына 3-чү айда дагы жолугушабыз. Бейле кетсек, аймактарды ирилештирүү долбоорунун алкагында Жалал Абад шаарына 17 айыл кирди. Ташбулактан 11, Ырыс айыл өкмөтүнөн 4, Барпа айыл өкмөтүнөн 2 айыл кошулуп отурат. Агалай калаада кошумча 2 аймактык башкармалык түзүлгөн. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Мына ушул менен жаңылыктардын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.